Барабарсыздыктарды чыгарууну улантабыз балдар. Так, ушундо x'терди бир жакка алып өтөбүз, мейли мен муну бул жакка алып өтө берем. Муну бул жакка алып өтөйүн. 5x'ке x'ти кошсок, негизи 6x болот. 7x'ти бул жакка алып өтсөк, ушундо 6x минус 7x болуп калат. Себеби бул жерде плюс да, бул жакка алып өтсөк минус болот. Анан минус 5'ти бул жакка алып өтсөк плюс 5 болот. 2 өз эле оң сан, плюс 2. Ошондо 7x'тен 6x'ти алсак минус x болуп калат дагы. Чоң 7. Анан ошо минус боюнча калтырбай эки жагын тең минус 1ге бөлүп жиберебиз, себеби x'тин маңдайында. Мындай болсо, негизи минус 1 көбөйтүлгөн x деген сөз да 1 жазылбайт экен. Ошондуктан минус 1ге эки жагын тең бөлсөк, x калат дагы. X кичине минус 7 болуп калат экен. Мына ошондо минус 7ден кичинекей бардык жооптор туура боло берет да. Муну чыгарабыз. 10x'тан 3x'ти алсак 7x калат, анан 6-ны бул жакка алып өтсөк минус 6x болот. Ошондо бул жакта жөн эле x калат. Минус 4'тү бул жакка алып өтсөк плюс 7 болот. То есть 4 болот, 4кө 3'тү кошсок 7 болот. Кийинкини чыгаралы, эки терс сан кошулат, белгиси сакталат дейт. Ошондо минус 4x болот бул жак. Минус x'ти бул жакка алып өтсөк плюс x болуп калат. Анан минус 5'ти бул жакка алып өтсөк плюс 5 болот. Анан 1. Минус 4x'тен x бул алынып калат дагы. Минус 3x болот. Анан 6. Эки жагын тең минус 3кө бөлө беребиз. Ошондо белги бул жакта карап калат дагы. X чоң минус 2 болуп калат экен. Муну чыгарганда баягы теңдемени чыгаргандай эле 2-ни бул жакка көбөйтөбүз. Ошондо x минус 5 кичине 0. 2-ни 0ге көбөйтсөк 0. Анан 5'ти бул жакка алып өтөбүз. x кичине 5 болуп калат экен. Муну деле чыгарабыз ушундай. Бул жакка көбөйтөбүз. x минус 5 кичине 6. 5'ти бул жакка алып өтсөк x кичине 11 болуп калат экен. 5 плюс менен өтөт да. Так, эми муну чыгаралы. Муну чыгарсак, биз бул жерде негизи бул жакты так чыгаралы, макул бөлүмдөрүнөн кутулабыз. 5'ти бул жакка, 3'тү бул жакка көбөйтөбүз. Ошондо мындай болот да. 5 x минус 5 кичине 3 көбөйтүлгөн x минус 5. 3'тү бул жакка, муну бул жакка көбөйтөбүз. Ошондо кашан ачабыз? 5'ти x'ка көбөйтөбүз, анан 5ке көбөйтөбүз. Минус 25 кичине 3x минус 15. Ошондо x'терди бияка алып өтсөк, муну бияка алып өтсөк, 3x'ти бияка алып өтсөк 5x минус 3x 25 плюс болуп калат. Минус 15. 15 өзү терс сан, экөөнү кемитсек канча болуп калат экен? 2x болот. 2x кичине 10. Анан x кичине 2 жагын тең 2ге бөлүп салсак 5 болуп калат экен. X 5'тен кичинекей сан болуш керек экен да. 5'тен кичинекей сан болгондо, демек, могу жерде терс сан болуп калат экен, терс сан болуп калат дагы. Так, терс сандарда терс сандын кемүү тартибинде жайгашат да. Ошондо каалаган эле, мисалы үчүн 5 минус 5'тен кичинекей 0'ду коюп койсок деле болот. Могу жергечи 0ден 5'ти алсак минус 3'тен 5 минус 1ден кичинекей болуп калат экен. Так, кийинкини чыгаралы. 6'ны бул жакка көбөйтөбүз. Анан буга көбөйтөбүз. Ошондо 6'ны x'ка көбөйтсөк 6x минус 6 жерде 2 12 минус 2x плюс 1 дейт. Ошондо муну бул жакка алып өтөлү, муну бул жакка алып өтөлү. Ошондо 2x'ти бияка алып өтсөк плюс 2x болот. Могу жакка чыгарайын. Так, 6x плюс 2x 12 плюс 1 болот.
минус 12 бул жака өтсө плюс 12 болот. Экөөнү кошсок 8x болот. Бул жер 13, анан x чоң 8ден 13, 2 жана тең 8ге бөлөбүз да. 1,8ден 5 чыгып калат да, ошондо 1. Ошончо эле калтырабыз. Тапшырмаларды улантабыз. Мына кашаларды ачыш керек экен. Муну буга көбөйтөбүз. Муну баягы теңдемеде чыгаргандай эле балдар болгону белгиле калып атат. Ошону минус 2-ни x-ка көбөйтсөк минус 2x, минус 2-ни минус 3-кө көбөйтсөк плюс 6, минус 2x плюс 4 болот экен. Ошондо так 2x экөө тең окшош болгондуктан бул экөө жоюшуп кетет. Ошондо 6 кичине 4 болуп калды. Бул туура эмес. Ошондуктан мунун чыгарылышы жок болот экен. То есть 6 4төн кичинекей болушу мүмкүн эмес да. Муну чыгарабыз. 1 минус x плюс 2 болуп ачылат. Могу жер минус болгон үчүн ичинде белгилери өзгөрөт да. Минус 2x плюс 1 дейт. Ошондо 2x'ти бул жака алып өтөйүн. Анан 1ди бул жака алып өтөйүн. Ошондо 2x'ти алып өтсөм жөн эле 2x болот. Минус x 1 плюс 1. 2x'тен x'ти алсам жөн эле x калат. X 2ден кичинекей дейт. Андан кийин бул кашаны ачууну машыкканбыз силер менен, дагы бир жолу көрөлү. Муну буга көбөйтөм, анан буга көбөйтөм, андан кийин 3тү буга, анан буга көбөйтөм. Муну болсо буга, анан буга көбөйтүп ачып коем. Ошондо 2x'ти x-ка көбөйтсөк 2x квадрат болот. Андан кийин 2x'ти минус 1ге көбөйтсөм минус 2x болот. Андан кийин 3тү x-ка көбөйтсөм плюс 3x болот. Экөөнү тең белги соңду 3тү минус 1ге көбөйтсөм минус 3 болот. X'ти x-ка көбөйтсөм x квадрат болот. Андан кийин x'ти 1ге көбөйтсөм x болот мына. Ошондо бул x квадратты бул жака алып өтсөм 2x квадраттан x квадратты алсам x квадрат калат. 2x 3x болсо бул жер x болот. Анан x менен x жоюшуп кетет. То есть бул жерден x чыгат экен, бул жерде x окшош болгондуктан булар жоюшуп кетет. Минус 3тү бул жака алып өтсөм бул жөн эле 3 болуп калат. Ошондо бул x квадрат 3төн кичинекей экен. Квадраттан кутулуш үчүн эки жагын тең тамыр чыгарып ийишибиз керек. Тамыр. Ошондо x кичине тамыр астында 3төн болот экен. Так. Кийинкиси. Так, кийинкиси бул дагы ошентип ачасыңар. Муну буга, муну буга, муну буга, муну буга көбөйтөсүңөр. Муну буга, анан буга көбөйтүш керек болот. Ушинтип ачып, анан чыгарасыңар. Так, андан кийинкилерди кийинки сабакта карайлы.